Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын престиждүү райондон Фрунзенскиден жолуусу резиденцияга чыгып кеткен жолдон Сулайман Групп компаниясы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 6-кабатынан 3 бөлмөлүү батирди кусо вариантында батирди назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдүн ички абалын көргөзө албайбыз. Ремонт иштери, оңдоо иштери кызуу жүрүп жатат экен. Үйдү ремонтко ушул жылдын жай айларында ремонтка беребиз дейт. Терезеси дал ушул тарапта болуп калат. Мынакей күн чыгышы болсо түштүк тарапты карап турат бөлмөнүн терезелери. Үйдүн жалпы аянты 109 метр квадратты түзөт. Алмашы жолдору бар. Эгерде сизде автоунаа боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп берсеңиз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Айланасында бала бакча, мектептер жыш жайгашкан. Биринчи, экинчи кабаттары соода түйүндөрү болот. Ал эми 3-чү кабаттан турак жай үйлөр болот. Үйдүн сырттарын көрүп турасыздар. Акыркы үлгүдөгү методика менен үйдүн сырттарын жылуулап жатат. Үйдүн сырткы тараптары бышкангычтан тургузулган, анан сырттары бетон менен, бетондордун абалы да жакшы. Азыр учурда үйдүн сыртын жылуулоо иштери, анан жылуулоо базальттын сыртынан ушундай кооз таштар менен кооздоп жатат. Үйдүн чатыры толугу менен жабылган, чатырлары мансартный этаждары да бар экен, алмашы жолдору бар. Анда мен сиздерге үйдүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, үйүбүздүн жалпы наркы ар бир метр квадраты 1100 акш доллары менен бааланууда. Албетте кеми болот, жакшы эле кеми болот. 109 метр квадратты көйтө турган болсок, 1100гө 119.900 долларды чапчып болот экен. Муну сомго да көйтүп көрөлү. 87.4кө көйтө турган болсок, 10.479.000 сомго тете болуп калат. Албетте жакшы эле кеми болот. Район негизинен жакшы, локациясы абдан жакшы жерде жайгашкан. Фрунзенскине баарыңыздарга эле маалым, жакшы район. Суусу таза, абасы таза, тынымсыз шамал жүрүп турат. Видео менен башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз ушул эле номерларга байланышыңыздар.